Assalamu alaikum достор, катталчулар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Мына ушинтип дагы Рахманжандабыз. Тони Палвандын үйүндөбүз. Ушул өзүнүн чабып жүргөн бурул аты сатылат дейт. Ошого жетип сиздер менен бөлүшкөнү келдик. Азыр бунун маалыматын бир баштан алабыз. Ушул айылдын эле аты жаштыгынан бери ушул айылда. Анда эмесе Тони өзүнүн жанында турат. Маалыматты баштадык. Тони, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Мен жаныма жакыныраак келесиң, Анда бул аттын маалыматын бир баштан берели. Бул өзү досуңдун аты болгон, Бул досумдун аты болгон Элназар деген. Ошо өзүбүздөн эле чыккан ат экен. Жакшы тектүү аттын баласы. Досум ашы Кунанына келди эле. Кунанынан эле баштап чабып баштаганбыз бул атты. Улакка. Кунанынан чабылган деген, Кунанынан чабылган. Ошондон бери улакта. Жерде көп эле тааныйт бул атты. Анан досуман өзүм жаңа сыйында алгам. Жаңа сыйында. Жакшы пулга алгам. Өзүм чаап, жакшы көрүп жүрүп, өзүм минем деп алгам. Анан шартка байланыштуу пул керек болду, эми сатып атабыз кайра. Саткан ойдо жок эле. Бул чыгарам. Жаңа сыйында сен алган болсоң, канча жылдан бери сенин колуңда болуп калат? Азыр мага 4 жыл болду мен колума келгенде, 5 асы болду. Жакшы. Үйрүнө карайынча. Улагы эми манча ат мага отура бербейт эле. Ушу атты эми жыргап чаптым эми. Пулуна толгон ат ушул болду. Палван деген, Палван ат, белдүү ат. Эми шартка байланыштуу пул керек экен, эми сатпасам болбой атат. Жакшы. Демек, 5 асы азыр. 5 асы. Улагын эми шайыр палвандарга мингиздим. Иса палван өзү дагы минип чабып калдым, биз кырстап доортуп алып жүргөндө. Ат зерикпесин деп алып чыгып чаптырып аттык. Ден соолукка байланыштуу деген, Ден соолукка байланыштуу. Жакшы. Азыр бул бою канча чыгат, Тони? Бою 1.55 чамамда. Анан мен өлчөгөн экенмин, 1.55 чамалап коем атты. Мен мага мунун бою деле эмес, жоондугу жакканынан өлчөбөйт деле экен боюнчу. Жоон болуп улакка кирип турса ошол ат да. Купулуңа толот да салсаң да салган жериңе жетет. Бул сен жаңа алган жылдары деле өтө бир чоң пулга алган экенсиң. Укканбыз. Азыр эми баасы кандай болуп чыгат? Жөн эле чыгабы? Баасын эми кайдасын көрүшмесем өзүнүн пулуна деле кичине жеткизбей айтайын деп атам эми. Арзаныраак кылып ба? Арзаныраак эле кылып. Эми буну сен миндиң. Эки жакты көрдүң, таныдың, улакты чаптың. Таныдык ушу ат менен, таныды бизди эми. Улакта аяка бияка катты чаппаган болсок да өрөндө эми чаптык. Ушул ат менен таныды бизди. Жакшы. Анда жүрчү аттын жанына. Бери бастырчы, мына жерге келчи. Ал жерде чөптө буту колу көрүнбөй калышы мүмкүн. Жакшы. Бул Иса палван, жаш палван. Буйруса келечек алды да. Мына аттын кабагы, туугандар. Бурул ат экен да ошондо. Теги түгү кыргыз эле жылкы. Бурул аттын мүчөсүн бир сыйра көрсөтөйүн. Жакшылап карап туруңуздар. Буту колу таза. Тебеленген жери көрүнбөйт. Арткы буктары эч кандай дефект жок экен, ишик. Туягынын өзүндө тебеленген жери бар экен. Таза туягында. Жануар бурулат. Нары буруп бастырып койсо экен, чапка аяктарындагы арттан. Тони, укам бу баасын канчага коебуз?
басым 320 азыраак кеми бар. 320. Жолсуңа түшүп беребиз эми алыстан болсо. Мен өзүм алган пулга деле койгон жокмун. Андан түзгеле кымбат алгансың. Түзгөлө кымбат алгам. Эми баары Өзүңөр деле угуп билесиңер экен бир жерде. Ошондой келген мага. ооба. Эми байкы Тони мындай да көрүп, жактырып, үстүнө чыкканда билгенде анын баасы жок да. Ушу эптеп алып алыш болот да максат. Ошону алсам экен, минсем экен, чапсам экен деген ойлор болот да. А зарыкканда мисалы сатыш кыйын. Зарыкканда. Анан элге кошуналар сатылып кеткенден кийин баары эле мен алат элем дейт. Эми азыр мына интернет өнүгүп кетти. Азыр ким эмне сатып атат, ким эмне алып атат белгисиз болуп калды. Жакшы. Мына ушундай болду. Тони, укам дагы бир суроо. Булагына канча пайыз жооп бересиң? Булагына ака мен эми 200-500% жооп берем ака булагыначы. Өтө ишеничтүү деген. Ишеничтүү булагына. Ат кирет, любой жерге барат. Уктуңуздар, маалыматын берди атасы ушундай бурлат болду. Таза кыргыздын жылкысы 5 асый улагын айтты, үйүрдө жүргөн. Тони бул канча жылдан бери курукта турат? Бул былтыр курукта калды ака. Кулундарындагы кулундар түштү, бир 2 эркек, 3 эркек түштү. Досторум алып койдум баарын өзүмө дагы жок эми. Барып койгон айларды сатып алам. 3 эркек азыр досторуң колунда экен да. Досторум колунда 3 эркеги. Мынакей. 300 канча дедиң? 320 миң сом. Адресиз Нокен Рахманжан айылында туугандар. Келебиздер, мына АТС'нин номери экранга коюлду. Чалып, ар кандай сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух. Лайк басып, бөлүшүп кетиңиздер.